Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Суроо талкуу Алдахан Кинсабаев, сөз сизде. Рахмат. Меники бул мыйзам боюнча эмес. Азыркы түзүлгөн кырдаал боюнча сиз айтсаңыз, соңку мезгилде ушул 2 жылдын ичинде биздин Кыргызстанга чегарадан өткөн жарандардын саны дээрлик Кыргызстандын калкынын саны менен тең болуп калды. Эмнеден көрүп атасыз себебин? Сиз айтканда туура, жыл сайын мындайча айтканда бизге келген граждандар башка чет мамлекеттен, бизден кеткен чет мамлекеттен граждандардын саны Кыргызстандан жашаган граждандардын 1,5-2 эсе чоң болот. Ошол эмнеден көрүп атасыз дейм да, себебин эмне үчүн ушундай болуп атат? Дээрлик 3 эсеге көтөрүлүп атат. Бир жагынан бул туризм. Бул жагынан туризм. Бул экинчи маселе, жолдош полковник. Ошолордун канчасы Кыргызстандан чыкпай калып атат? Бул жерде осо бул боюнча биз сизге кошумча маалымат бересиңер жазуу жүзүндө. Аны 5 жыл бүткөнчө албайбыз. Жок, биз аны беребиз. Сизге аны письменный видимо предоставим. Мындай кылыш керек да. Ушул маселе боюнча келатканда депутаттар ар тараптуу суроолорду берет. Ошого даяр болуп кетиш керек. Рахмат. Сиз айтсаңыз, ошо канча пайызы чыкпай калып атканын, эмнеден болуп атканын. Себеп биздин Кыргызстандагы абдан бир коркунучтуу жагдай түзүлдү. Түзүлүп баратат, бул улантылып атат. Караңыз, 1 жылдын ичинде Кыргызстанга дээрлик Кыргызстандын калкынын санынан көп инсан кирди. Аны айтышыңыздар мүмкүн, азыр Россия менен Украинаныкы деп. Жок, ал бир эле маселе. Ал 600 миң тегерегинде. Бизге 7 миллион 200 миңге жакын жаран кирди. Биздин Кыргыз кандай жарандар кирип атат? Эмне максатта кирип атат? Канча убакытка кирип атат? Канчасы чыкпай калып атат? Бар ушундай анализ силерде? Бизде сизде осо бул ДСП болот, сизге осо өзүңүзгө беребиз. Жолдош полковник, бул кызматтык документ, ал башка. Мен сизден жалпы жонунан сурап атам. Мен кимдер кирип атат деп айтып аткан жокмун. Канча киши кирип, эмне үчүн калып атат деген маселе коюп атам. Чегара тартибин канча киши бузуп атат? 90 күндүк келишимибиз бар өлкөлөр бар, 30 күндүк келишимибиз бар өлкөлөр бар. 60 күндүк Мына ошолордун канчасы эмне үчүн бузулуп атат? Барбы суроо? Жооп беребиз. Качан? Жолдош полковник, бул күн-түн сиздер карай турган маселе. Күн-түн карай турган маселе. Күн-түн карайбыз. Башка мамлекеттерде бир чычкан кирсе дагы, бир улак кирсе дагы эсебин алып жарыялап айтып атат. Бизге Кыргызстандан көп жаран кирип атат. Айланайындар. Ар кайсы жактан кирип атат. Эмне максатта кирип атат? Кандай максаты? Туризм, бизнес. Жок, кечиресиз. Жумуш издеме. Ошолордун канча пайызы туризм? Канчасы кирди да канчасы чыгып кетти? Мен сиздерге айтып атам, канчасы Кыргызстанда калып калды? Эмне максатта калып калды? Ар кандай максаттар менен келет, ар кандай максаттар менен кетет. Канчасы калды ошолордун? Ал бул болсо мен сизге азыр айтып бере албайм. Айланайын, биздин районго ким аким болот дегенден башка маселени да башкасын караш керек да. Кыргызстанда коопсуздук жаралып атат. Коопсуздук түзүлүп атат. 14 миллион киши бир учурда болуп атат Кыргызстанда. Эмне үчүн ушундай анализ жок силерде? Бизде бар. Мен сизге айтпадым, бул боюнча биз болсо письменный видеомду айтам деп. Ошо мыйзамга тиешеси жок, бирок жалпы чегарага тиешеси бар болгондугу үчүн гана унчукпайм да азыр. Себеп бир менимче биздин комитет ушул маселени бир жыйынга атайын даярдык көрүш керек. Өтө коопсуз жагдай түзүлүп атат. Мына Өзбекстандын эсеп кысап кызматы жарыя кылды. 225 миң жаран туруктуу Кыргызстанга жашаш үчүн көчүп өттү деп берип атат.
Алар сиздерден айырмаланып, анализ жүргүзөт. Кимдер өтүп атат? Эмне максатта өтүп атат? Канчасы Кыргызстанда калып атат? Канчасы жарандыкка арыз берип атат? Алар эсебин билет. Тилекке каршы сиздерде андай. Bizde de var андай. Эмне унчукпайсыңар анан? Бул болсо маалыматты мен сизге даярданып атайын берем деп едим. Канча мөөнөт? Письменный виде. Канча мөөнөт? Bir жуманын ичинде беребиз. Күтөм. Рахмат. Рахмат, Адахан Кимсанбаевич. Бөлүм силер эске алсаңар, Адахан Кимсанбаевич сунушуну. Биз эми негизи талкуу кылышыбыз керек. Адахан Кимсанбаевич абдан туура маселени айтып атат. Биздин мамлекетке канча жаран кирип, эмне себеп менен калып кеткен, ошо боюнча сиздер Марат Мелисбекович Адахан Кимсанбаевичка кат жүзүндө жооп берсеңиздер. Башка суроо жокпу?